Салам радиосунда жаңылыктар. Баткенден салам, кезектеги жаңылыктар түрмөгү менен эфирде аты жөнүм Айжам Аламирова. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөк. Мындан ары жарандар пенсиялык топтоо эсебинен ипотекалык насыясын төлөсө болот. Кадамжайда ири жол кырсыгында каза болгондордун сөөгү жерге берилди. Африкадан чыккан чечек оорусу дүйнө жүзүнө жайылууда. Акыркы коңгуроо салтанатын кафеде өткөрүүгө, тоого чыгууга жана кортежге тыюу салынат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети мамлекеттик пенсиялык топтоо фондундагы каражаттан ипотекалык төлөм үчүн колдонууга уруксат берди. Ага ылайык учурда ипотекалык насыясы бар жарандар, ошондой эле алардын жубайлары карыздын негизги суммасын же насыя боюнча пайыздарды төлөө үчүн пенсиялык топтоо каражаттарын пайдалана алат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Айлык акы алып иштеген ар бир кыргызстандык ай сайын өзүнүн маянасынан 10% пенсияга которот. Анын 8% социалдык фондко, азыркы пенсионерлерге бөлүнсө 2% мамлекеттик пенсиялык топтоо фондуна которулат. Бул каражат жарандын жеке өзүнө таандык жарандардын топтоо эсебинде 50 000 сомдон кем эмес өлчөмдө каражат болушу керек. Топтоо системасы Кыргызстанга 2010-жылы киргизилген деп айтылат маалыматта. Чечмедеги кырсыктан каза болгондор жерге берилди. Кадамжай районунун Чечме айылындагы Чечме бекетинде катталган ири жол кырсыгында каза болгондордун сөөгү жерге берилди. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. Каза болгондор менен коштошуу зыйнатына облустук, райондук жетекчилер катышып, алардын жакындарына президент Садыр Жапаровдун жана облус элинин атынан көңүл айтышты деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 2022-жылдын 21-майында Чечме айылында ири жол кырсыгы катталган. Анда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Хова өлкөсүндөгү оор жүк ташуучу унаасы Чечме унаа жолу өткөрүү бекетинде жол кырсыгына кабылган. Кырсыктан 8 киши каза болуп, 11 адам денесинен ар кандай жаракат алып жергиликтүү ооруканага кайрылышкан. Алардын бирөө өзбекстандык. Маймыл чечек оорусу Европа аймагында жай айларында тездик менен тарашы ыктымал. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму эскертти. Ал вирус негизинен бейтап менен жакын байланышта болгон маалда жугарын белгиледи. Немец окумуштуулары маймыл чечегин эпидемия деп атап, бирок ал көпкө созулбайт деп божомолдоду. Маймыл чечеги кадимки чечектин бир түрү болуп саналат. Ал алгач 1958-жылы маймылдардан аныкталган үчүн ушундай аталыш алып калган. Маймыл чечегин жуктурган адамдын дагы денесинде ыйла акчалар чыгып кетет. Белгилей кетсек, 2022-жылы 21-майында маймыл чечеги Африкадан тышкары аймактарда жайылганы аныкталды. Европа өкүлдөрү АКШ, Канада жана Австралияда оору жуктурган 100дөн ашуун учур катталды. Акыркы коңгуроо салтанатын кафеде өткөрүүгө, тоого чыгууга жана кортежге тыюу салынат. Баткен шаарында милиция, мектеп директорлору, социалдык коргоо бөлүмүнүн өкүлдөр, билим берүү тармагынын жетекчилеринин катышуусунда акыркы коңгуроо салтанатына байланыштуу мектеп окуучуларынын коопсуздугу талкууланды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Анда мектеп бүтүрүүчүлөрү кафе, ресторандарда иш-чараларды өткөрүүсүнө, унааларда кортеж болуп сейилдөөгө, өз алдынча тоолорго экскурсияларды уюштурууга тыюу салынаарын белгилешти. Жыйында мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн коопсуздугун көзөмөлдөө, ата-энелерге да жүктөлөөрү айтылды. Жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугун көзөмөлдөө жана кылмыштуулуктун алдын алуу, укук бузууларга жол бербөө максатында Баткен шаардык милициясы майрам күндөрү күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Белгилей кетсек, 2022-жылдын 4 ай аралыгында жаш өспүрүмдөр катышкан 5 кылмыш катталып, бет ачылган. Сиздерди жаңылыктар түрмөгү менен мен Айжам Аламирова таныштырдым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.